Башка bir hadiste келеткен алым менен ибадат кылуучу дейт. Экөөбү бейишке келгенде, бейиштин эшигине келгенде Алла Тааладан буйрук болот экен ибадат кылуучуга таква, мусулман, дайыма ибадат кылган бейишке кире бер деп айтат экен. Ал эми алымга болсо токто дейт экен. Токтогундагы фашфа лиман ахбабта. Каалаган адамыңа шафаатчы болгун Алланын амири уруксаты менен. Анан өзүң менен кошо бейишке алып кире бергин деп айтылат экен. Мына ушундай дагы жакшы бир фадилети бар. Ошондуктан биз алымдарды, Куран жаттаган каарыларды, ошондуктан урматтайбыз. Пайгамбарыбыз Абу Муса радиаллаху анху риваят кылган хадисте айтат: "Инна мин ижлалиллахи таала", Алла Тааланы улуктоонун, Алла Тааланы урматтоонун белгиси икрамы зишайбатил муслим, чачы агарып калган, жашы улгайып калган аксакал ата-апаларды сыйлоо дейт. Ошону сыйлаган болсок, бул иманыбыздын белгиси, Алла Тааланы улуктаганыбыздын белгиси экен. Ва хамилил Кур'ан, жана Алла Тааланы улуктоонун дагы бир белгиси Кур'ан жаттагандарды урматтап сыйлоо. Ва икраму зи султанил муқсид, демек Кур'ан жаттаган, илим алган алымдарды урматтоо сыйлоо. Андан кийинки үчүнчүсү Пайгамбарыбыз айтат: икраму зи султанил муқсид, адилеттүү падышаны урматтоо дейт. Бул дагы ошол адилеттүү падышаны урматтасак, алым карыларды урматтасак, улгайып калган аксакалдарыбызды, ата-апаларыбызды урматтаган болсок, бул ошол Алла Тааланы улуктаганыбыздын белгиси деп Пайгамбарыбыз айтат. Ибн Аббастан сөз бар экен. Ибн Аббас айтат: "Хуйра Сулайман ибн Давуд алейхиссалам байнал илми вал мал" дейт. Вал мулк дейт. Сулайман пайгамбарга Алла Таала ыктыяр берген экен. Мына кааласаң байлык, бийлик, мансап, кааласаң илим деген экен. Экөөнүн бирөөсүн тандагын дегенде Сулайман пайгамбар илимди тандаган экен. Мен илимди тандайын деп илимди тандаганда Алла Таала мал мүлктү дагы, мансап, бийликти дагы, падышачылыкты дагы берди дейт да. Берди. Демек, илимдүү адам эч качан багы жолдо калбайт. Илими дайыма өзүнө пайда берет. Ошол илими аны Алланын амири менен ар кандай жаман нерселерден кылуудан сактайт. Дегеле илимдин пайдасы аябай көп. Ошондуктан пайгамбарыбыз мындай деп айтат: "Лайса минна лам яжилла кабируна", биздин улууларыбызды урматтабаган, кичүүлөрүбүздү сыйлабаган жана алымдардын акысын, кадырын билбегендер, булар бизден эмес дейт пайгамбарыбыз. Ошондуктан улууну урматтоо, кичүүнү ызаттоо бекеринен биздин элибизде калган эмес. Ошол эле учурда алымдардын дагы кадыр баркын билүү керек дейт.